Ош мамлекеттик педагогикалык университети заман менен жараша билим берүүнүн өнүгүү жана өзгөрүү этаптарын басып келүүдө. Ага ылайык эмгек жамааттын көчүрмөн эмгеги, ынтымактуулугу, чыгармачыл иш-аракети жана студенттерибиздин делгир мүнөзү, талыкпай изденүүсү, жаратмандыгы менен 2022 жылды ийгиликтүү аяктадык. Эмесе өткөн жылга сарасеп салып аткарылган иштердин негизгилерине токтололу. 2021-2022 окуу жылында Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде жалпы 339 профессордук окутуучу курам эмгектенди. Алардын ичинен жогорку билим берүү боюнча 245, орто билим берүүдө 94 окутуучу. Ал эми 2022-2023 окуу жылынын биринчи жарым жылдыгына карата жалпы профессордук окутуучу курамдын саны 446, жогорку билим берүүдө 321, орто билим берүүдө 125 мугалим эмгектенет. 2021-2022 окуу жылында окуу жай боюнча жалпы 14874 студент билим алды. Алардын ичинен күндүзгү бөлүмдө 2665 студент, сырттан окуу бөлүмүндө 12209 студент. Ал эми 2022-2023 окуу жылынын биринчи жарым жылдыгына карата жалпы 11967 студент окуса, алардан күндүзгү бөлүмдө 2675, ал эми сырттан окуу бөлүмүндө 9292 студент билим алды. Учурда окуу жайдын магистратура бөлүмүндө 470 магистрант билим алууда. Окуу жайдын негизги миссиясы коомго сапаттуу кадрларды даярдоо болуп эсептелет. Андыктан университетте жыл бою билим берүүнүн сапатын, окутуучулардын илимий потенциалын жана окутуу чеберчилигин жогорулатуу багытында тынымсыз иш-аракеттер жүрүп келди. Мында илимдин докторлору Кыялбек Акматов, Дүйшүн Шаматов, Нурлан Өмүров, Таштанбек Сияев сыяктуу республикага белгилүү тренерлер жана өзүбүздүн тажрыйбалуу кесиптештерибиз тарабынан семинар, тренингдер жана конок лекциялар өткөрүлдү. Соңку жылдары университетте билим берүүнүн көп баскычтуу программалары ишке ашып, орто билим берүү, жогорку билим берүү баскычтары менен бирге магистратура жана аспирантура бөлүмдөрү ийгиликтүү иштеп жатат. 2022 жылдын ноябрь айында университеттин магистратура бөлүмү магистрдык программасынын багыттарын даярдоого, лицензиялоо жана жалпы ишмердүүлүгүнө баалоо жүргүзүү үчүн 5 багыт боюнча аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Профессордук курам быйыл 3 илимдин кандидаты менен толукталды. Педагогика багыты боюнча Жапаргүл Шербаева, Чынара Ахматова жана биология багыты боюнча Гүлмира Долонова илимий ишин ийгиликтүү коргоп, кандидаттык дипломго ээ болушту. Ошондой эле университеттин окутуучулары Кандалет Турдубаева, Турсун Субанов жана Гүлайым Байышева Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясынан доцент илимий наамын алышты. Окуу жайдын ардактуу профессорлор Сапарбек Мадраимов, Гүлсара Омуралиева жана Балтагул Нурмбетовдун 75 жылдык юбилейине карата эл аралык илимий практикалык конференциялар өткөрүлдү. Студенттерди жана окутуучуларды илим изилдөөгө тартуу жана багыт берүү максатында илимий көргөзмөлөр, конференциялар, тегерек столдор жана консультациялык жолугушуулар уюштурулду. Ошемпунун жарчысы илимий усулдук журналы RENS системасына жана DOI эл аралык илимий маалыматтык реестрге мүчөлүккө киргизилип, лицензия алынды. Ал эми журналдын веб-сайты 2022 жылдын декабрь айына карата толук кандуу ишке киргизилип, эл аралык талаптарга жооп берген OGS системасында түзүлдү. Жана журналдын рецензияланган илимий мезгилдүү басылмалардын тизмесиндеги орду 4 балдан 8 балдык көрсөткүчкө жогорулады. 2021-2023 жылдын алкагында болочок педагогдорду мекенчилдикке тарбиялоого даярдоонун илимий негиздери аталышындагы 2 миллион сомдук илимий долбоор билим берүү жана илим министринин колдоосуна алынып, ал Бекмырза Зулуев, Анарбай Бабеков жана Акматали Алимбековдун авторлук алдында ишке ашырылууда. Ошемпунун маданий тарбиялык жашоосун ар тараптуу жана кызыктуу уюштуруу жолго коюлуп, тарбия берүүгө, студенттердин дүйнө таанымын кеңейтүүгө
таланттуу жаштарды колдоого арналган иш-чаралар өткөрүлдү. Ар бир факультеттин декандарынын тарбиялык иштери боюнча орун басарлары, дене тарбия факультети, жаштар комитети жана анын курамына кирген студенттик топтор даталуу күндөргө карата түрдүү мазмундагы иш-чараларды уюштурушту. Университеттин ардактуу кызматкери СССРдин Крупская атындагы сыйлыктын лауреаты доцент Баяман Сагынбаевдин 75 жылдык юбилейи жогорку деңгээлде белгиленди. Окуу жайда сергек жашоо образын жайылтуу максатында атайын планга ылайык профессордук окутуучулук курам ортосунда жана студенттер арасында спорттук мелдештер тынымсыз уюштурулду. Мында жеңүүчүлөр жана мыкты оюнчулар белгиленип, университеттин курама командасына мүчөлүккө тартылды. Мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жожго чейинки даярдоо жана өзгүлтүксүз билим берүү бөлүмү тарабынан 2022 жылы Ош, Баткен облустарындагы жана Ош шаарындагы билим берүү мекемелери менен тыгыз иш алып барылды. Жыл ичинде бөлүмдө 227 жогорку окуу жайдын жана колледждердин окутуучулары, 38 мектеп мугалимдери жана 134 бала бакча тарбиячылары өз билимдерин жогорулатышты. Окуу жайдын окутуучуларынын кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу максатында бөлүм төмөнкү бир нече эл аралык уюмдар менен кызматташууда. Алар USAID эл аралык фонду, Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Агахан эл аралык коомдук фонд жана Агахан эл аралык фонду. Аталган фондордун ишмердүүлүгүнө Ошампудан 20 окутуучу тартылып, улуттук тренер деген сертификатка ээ болушту. Биздин окутуучулар аталган фонддор тарабынан уюштурулган ар түрдүү долбоорлордон топтогон тажрыйбаларын учурда угуучуларга жана студенттерге натыйжалуу колдонуп келишүүдө. Ал эми багыт окуу борбору аймактардагы мектеп бүтүрүүчүлөрү менен тыгыз иш алып барып, мында 162 окуучу офлайн, 200дөн ашык окуучу онлайн форматта жалпы республикалык тестке даярданды. Даярдалган окуучулардын 86% босого балдан ийгиликтүү өтүшүп, учурда чет өлкөлүк жана мамлекеттик жогорку окуу жайларда билим алышууда. Университетте материалдык базаны чыңдоо, жаңылоо иштери тынымсыз жүргүзүлүп келет. Бул жылы дагы төмөндөгүдөй иштерди аткарууга жетиштик. 5 кабаттуу окуу имаратынын курулуш иштери башталды. Студенттик жатакана толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, чатыры жаңыланды. Жатакананын алдындагы автоунаа жолдоруна асфальт басылып, тосмолор жаңыдан орнотулду. Колледждин имараты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, эшик-терезелер жана полу жаңыланды. Ошондой эле имараттын сырткы короосуна жолдоруна асфальт төшөлдү. Башка имаратта 2 волейболдук аянтча жаңыланып, оюн талаасына атайын адистештирилген резина каражаты төшөлдү. Башка окуу корпустун короосуна көркөм эстетикалык талапка жооп берген отургучтар жана гүл өстүрүүчү идиштер орнотулду. Кыргыз-Россия факультетинин орус тили адистиги үчүн лингафондук кааналар ачылып, тийиштүү техникалык каражаттар менен жабдылды. Профессор Сапарбек Мадраимов жана Гүлсара Омуралиеванын 75 жылдык юбилейин арналып, алардын атында заманбап үлгүдөгү окуу кааналар ачылды. Келечек стартаперлерди даярдоо жана студенттердин ишкердик долбоорлорун колдоо максатында бизнес идеяларды ишке ашыруу борбору ачылды. Университеттин алдында өздүк басмакана ачылып, окутуучуларга жана студенттерге кызмат көрсөтүүдө. Кыргыз-Россия факультетиндеги жыйындар залына жогорку сапаттагы LED экран орнотулду. Студенттердин тирек колөнөрчүлөр клубунун чакан цехи ачылып, ага 8 даана тигүүчү машина жана 4 даана оверлок машиналары иштетүүгө берилди. Мурас телестудиясында жаңыдан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, заманбап техникалык каражаттар менен камсыздалды. Конференциялык залдар үчүн айланып башкарылуучу IP камералар орнотулду. Жана окуу кааналар үчүн 40 даана көп функционалдуу интерактивдүү панель алынды.
Университеттен ишмердүүлүгүнө кызыктар болуп, окуу жайдын өнүгүүсүнө салым кошкон белгилүү инсандар, мамлекеттик ишмерлер жана чет өлкөдөн келген өкүлдөр. Искусство илимдеринин доктору Роза Манова, Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, опера ырчысы жана акын Дарика Жалгасынова, педагог илимдеринин доктору жана Маариф билим берүү комплексинин директору Кыялбек Акматов, Торонто университетинин PhD доктору жана Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов, коомдук жана диний ишмер Калем академиясынын негиздөөчүсү, белгилүү алым, агартуучу Мамбетасан Ибраев, педагог илимдеринин доктору профессор Таштанбек Сияев, билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов, Башкыр мамлекеттик педагогика университетинин ректору Салават Сагитов, Япониянын Киото университетинин профессору, биограф, зоолог жана илимпоз Такуя Сома, Елабуга институтунун ректору Елена Мерзан, Кыргыз-Жапон борборунун директору Ацумо Иваи. Университет эл аралык аренада 30дан ашуун алыскы жана жакынкы өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташат. Атап айтсак, 2022 жылдын январь айында ОШМПнун ректору Бекмырза Зулуев жана тышкы байланыштар жана инвестициялар департаментинин жетекчиси Турсун Субанов Казан федералдык университетине жумушчу сапар менен барып, бир нече кызматтык келишимдерди түзүп келишти. Кыргыз-Жапон кызматташтыгы ОШМПнун базасында жогорку деңгээлде ишке ашып, тийиштүү тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп келет. Натыйжада Япониянын жождору менен байланышты кеңейтүү жана студенттарды стипендиялык негизде жөнөтүү пландалып, быйыл окуу жайдын 3 студенти Японияга барып, жайкы практикасын өтөп келишти. Мындан сырткары ОШМПнун социалдык иш жана аймактагы адистигин бүтүргөн студенттерин Японияга жумушка орноштуруу келишимдери түзүлдү. Казан федералдык университетинин делегациясы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болду. Аталган университеттин алдындагы Елабуга институтунун ректору Елена Мерзан баштаган өкүлдөрдү окуу жайдын жетекчилиги жылуу кабыл алып, билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча эки тараптуу отурум болду. Мында биргелешип кызматташуу багытында аткарыла турган иштер пландалды. ОШМПнун диний тарбия, музыка, педагогика жана филология адистиктери боюнча 32 окутуучу Казан федералдык университетинин Елабуга институтуна барып, өз билимдерин жогорулатуу курстарынан өтүп келишти. Университеттин окутуучулары жана шаардык бир канча билим берүү мекемелеринин мугалимдери Петербургдук жолугушуулар Кыргызстанда программасынын алкагында квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүштү. Аталган курс Россия мамлекеттик педагогикалык университетинин окутуучулары тарабынан өткөрүлдү. Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети менен ОШМПнун ортосунда кызматташуу келишими түзүлүп, меморандумга кол коюлду. Мындан сырткары тышкы байланыштар жана инвестициялар департаменти тарабынан эл аралык деңгээлде бир нече вебинар, семинар жана онлайн конференциялар уюштурулду. Аккредитациялоо жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги НАР тарабынан өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын суроо талап рейтинги 2022 программасынын жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик педагогикалык университети педагогикалык билим берүү багыты боюнча институционалдык рейтингде 3-орунду ээледи. Ошондой эле бакалавр боюнча социалдык экономикалык билим берүү, диний маданияты жана көркөм билим берүү багыттары боюнча 2-орунду ээлесе, педагогика, филология, табигый илимий билим берүү, физика, математика багыттары боюнча 3-орунду камсыздаган. Бишкек шаарында өткөн Достук республикалык хор 2022 сынагында ОШМПнун музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усул кафедрасынын аралаш хор жамааты байгелүү 3-орунду багындырышып, диплом жана 70 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлыкка ээ болушту. Казакстандын Актөбө шаарында өткөн тогуз коргоо боюнча 5-Азия чемпионатында Кыргызстандын атынан катышкан ОШМПнун студенттери жеңишке жетишип, Кыргызстан курама командасына 1 күмүш жана 1 коло медаль тартып алышты. Алматы шаарындагы Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университети менен
Педагогика жана психология институты тарабынан менин кесибим мугалим деген темада 7-эл аралык эссе конкурсу уюштурулуп, мында ошемпунун студенттери 2-3 орундарды багындырышты. Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын улуу окутуучусу Мусабек Сатыбалбеев СНГдагы илимий жана чыгармачыл иштер боюнча конкурска өз макаласы менен катышып, 1 орунду багынтып, 1 даражадагы диплом менен сыйланды. Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн мыкты мугалим 2022 эл аралык долбооруна окутуучулар Токтакан Осекова жана Барно Абдулхамедова катышып, КМШнын мыкты мугалими төш белгиси менен сыйланышты. Окуу жайдын математика жана компьютердик технологиялар факультетинин Ми-19Б тайпасынын студенти Роза Исеналиева президенттин 50 000 сом өлчөмүндөгү үмүт стипендиясына ээ болду. Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарногоевдин 90 жылдык мааракесине арналган республикалык поэзия сынагында ошемпунун мамлекеттик тилде өнөктөрүү борборунун баш кадиси Бектурали Самидин уулу 1 орунду багындырды. Ошемпунун профессору, биология илимдеринин кандидаты Гульсара Омуралиева даңк ордени менен, ал эми тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстан Калк Ассамблеясынын түштүк бөлүмүнүн төрагасы Балтагул Нурмбетов 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланышты. Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматовдун билим бакыт канаты китеби боюнча өткөн сынакта колледждин окутуучусу Назира Абдыразакова баш байгенин багындырып, Дубайга жолдомо алды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулган Кыргызстандын мыкты студенти 2022 сынагында ошемпунун студенттери Мухаммедтайыр Шамырбеков, Ынтымак Марат уулу, Зулайка Советбек кызы, Гульнура Акылбек кызы, Кыныке Келдибекова, Алия Назарова, Акпермет Суранали кызы, Айзрек Бактыбек кызы, Тазагүл Камбар кызы жана Айнуска Кеңешбек кызы диплом жана төш белги менен сыйланышты. Ош шаарындагы жогорку жана орто кесиптеги окуу жайлардын кызматкерлери арасында өткөн Ден соолук 2022 спартакиадасында волейбол боюнча ошемпунун 40 жашка чейинки агайлар командасы 3 орунду, ал эми 40 жаштан жогорку агайлар курама командасы 1 орунду камсыздады. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары ортосунда өткөн универсиаданын волейбол мелдешинин 1 лигасында ошемпунун студенттик балдар командасы 2 орунду ээледи. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлгөн айымдар аралык волейбол мелдешине университеттин студент кыздар, эжекелер жана ардагер эжекелер командасы 2-3 орундарды багындырды. Ысык көлдө өткөн билим берүү кызматкерлеринин Ден соолук 2022 спартакиадасында 40 жаштан жогорку курактагы агайлардын волейбол боюнча мелдешинде ошемпунун командасы 2 орунду камсыздап, диплом жана медалдарга ээ болушту. Ар бир аткарылып жаткан иш-аракеттер билимдүү, креативдүү, прогрессивдүү жаштарды тарбиялоого арналат. Биз мындан арыда билим берүүнүн дүйнөлүк мейкинине кулач жайып, жамаат менен биргеликте орчундуу максаттарды ишке ашырууга кадам таштай беребиз.